Достор, бұл сабақта VS Code, башкача айтканда код редакторубузга керектүү болгон кеңейтүүлөрдү жасап өтөбүз. Келиңиздер, эң биринчи Image Preview деген ошол плагиндердин, экстеншндардын мындайча айтканда менюсуна барып, Image Preview дегенди табалык. Ошону өзүңүздөргө, менде бул деген мурда орнотулган болчу, сиздер өзүңүздөргө орнотуп, Enable деген кнопканы басышыңыздар керек. Бул аздагы загрузка болот, бир нерсе болот окшойт. Бул плагин, мисалы, биз кайсы бир сүрөттөрдү жүктөй турган болсок, ал мисалы ошол сүрөттүн тушунда сүрөттүн кичинекей белгисин көрсөтүп берет. Бул абдан ыңгайлуу, мындайча айтканда, экстеншндардын бири. Андан кийин достор, келиңиздер, Auto Rename Tag деген экстеншнды дагы издеп, аны установка кылалык. Ал менде дагы деле көчүп установка болгон, мен аны жөн эле enable кылам, сиздер болсо өзүңүздөргө установка кылышыңар керек аны. Бул плагин болсо, мисалы, мен иштеп жатып, могул headerди башка, мисалы, div деген тегке айырбаштагым келсе, мен ачуучу тегти бир нерсе кылып өзгөртсөм, автоматтык түрдө, мисалы 41-чи саптагы жабуучу тег, бул дагы автоматтык түрдө өзгөрүп кетет. Келиңиздер, кайра header деп белгилеп коелук дагы, сактайлык. Андан кийинки экстеншн достор, бул азырынча колдонбойбуз. Ал деген мисалы color highlight деп аталат. Биз аны буюрса CSS бөлүмүнө өткөндө көрүп баштайбыз. Бул бизге мисалы кайсы бир элементтерге өңдү берип жатканда, ошол өң менен иштөөдө абдан ыңгайлуу нерселерди бизге тартуу кылат. Силер дагы аны орнотуп көчүрүшүңүздөр керек. Ал көчүргөндөн кийин дагы муну деген же автоматтык түрдө өзү эле жанып калат, же болбосо текшерип көрүп, могул enable деген кнопканы басыш керек. Бул жандыр деген сөз. Достор, биз керектүү болгон азырынча экстеншндардын бардыгын установка кылдык. Буга чейинкилерди эми келиңиздер, биз мурун өчүрүп салган auto closing tag'ти кайра жандыралык. Ал ошол manage дегенге келип туруп, settings'те басып, бул жактан келиңиздер auto closing tag text деп жаза турган болсок, биз мурун HTML деген жерди өчүрүп койгон болчук. Эми келиңиздер, муну кайра жандыралык. Бул мисалы мен кайсы бир тегти жазган болсом, ошол мисалы тегти жазып баштап эле P дегенди жазып туруп, tab деген кнопканы бассам, бул автоматтык түрдө мага ачуучу жана жабуучу тегти жазып берип коет. Бул абдан, мындайча айтканда, ыңгайлуу нерсе. Ошондуктан биз буга чейин эми жакшы практика кылдык. Менин оюмча манжаларыбызды акырынан көндүрдүк. Эми мындан кийин ушул автоматтык толуктоо функцияларды колдонсок болот. Достор, андан кийин дагы абдан маанилүү, мындайча айтканда, экстеншндардын бири бул live server деп аталат. Келиңиздер, ошону дагы орнотуп алалык. Мисалы, бул жерде live server деп чыгып атат. Бул менде дагы орнотулган болчу. Сиздер өзүңүздөргө көчүрүп, орнотуп, аны жандырышыңыздар керек. Мен бул жактан жөн эле enable'ды басып жандырып коем. Анан мен аны кылгандан кийин, келиңиздер, бул жакты өчүрүп коеюн. Могул астыңкы жакта go live деген жазуу пайда болуп калды. Эгерде мен index HTML'ге же кайсы бир HTML документке барып, go live дегенди баса турган болсом, бир нерсе start болуп атат дейт. Ана көрдүңүздөрбү, server is started at port 5500 дейт. Башкача айтканда, сервер төмөндөгү 5500 деген мындайча айтканда портто старт алды дейт. Башкача айтканда, биздин компьютерибизде кайсы бир сервер төмөндөгү адрес менен биздин компьютерибиздин адреси ушул 127.0.0.1 деген IP адрес. Анан ошол компьютердин 5500 деген портунда биз кайсы бир серверди загрузка кылдык. Анан ошол сервер деген биздин index HTML деген файл менен старт болду. Бул бизге эмнени берет деп суроону берсеңиздер, мисалы, мен буга чейин кайсы бир кодду өзгөртсөм, мен дайыма могул жаңылоо кнопкасын басып келген болчумун. Эми азыр аны кылбастан, мисалы, могул программачынын журналы деген жерге кайсы бир тест деген сөздү жазып туруп, сактай турган болсом, көрдүңүздөр, бул автоматтык түрдө өзү эле
мындайча айтканда обновление болуп, менин өзгөртүүлөрүм бул жакта көрүнүп калды. Муну өчүртүп кайра сактай турган болсом, жанагы сөз жоголуп калат. Бул абдан ыңгайлуу, мындайча айтканда экстеншндердин бири. Ушулардын бардыгын өзүңүздөргө орнотуп, иштөөңүздөрдү бир топ эффективдүү кылсаңыздар болот. Достор, буюрса алдыда дагы 2 сабак калды. Ошону менен бул HTML-дын негиздерин окуу бөлүмү аяктайт. Андан кийин буюрса дизайн, стилизацияга байланышкан CSS бөлүмүнө өтөбүз.